Ноқат районунун ынтымак айыл аймагы үлгүлүү инсандарга бай. Маданият, медицина, спорт, билим берүү деги койчу кайсы тармакта албайлы ар бири өз тармагында эмгеги сиңген, башкаларга үлгү боло алчу инсандар арбын. Алардын бири ынтымак айыл аймагынын башчысы Нурбек Жоробековду айтсак болот. Нурбек мырза 44 жыл ичиндеги айыл турмушундагы жетишкен ийгиликтер туурасында буларды айтып берди. 4 жылдык ийгиликтерди айтып кетсек, биз ушул акыркы 4 жылдын ичинде биздин айыл өкмөтүнүн аймагында өтө көптөгөн иштер аткарылды. Бул ийгиликтерибиз бизде 3 километр 900 метр жери асфальт жол болду. Бул андан кийин бул эскилиги жеткен салбалар 4 километр салба жаңыланды. Андан кийин эң 1928 жылы салынган Бешбуркан орто мектебибиз болчу. Бул мектебибиз 2014 жылдан баштап ушул күнгө азыркы күнгө чейин курулушу жүрүп, жаңы мектептин 2 этаждуу типовой мектеп болуп туруп, мектеп салынып жатат азыркы учурда. Андан кийин арык бою айылыбызды калкты медициналык жактан тейлөө боюнча ФАП курулду. Бул Арис проектисинин алкагында 2 миллион сомдук болуп түзүлдү. Андан кийин ушул эле 2016 жылда ошол эле арык бою айылыбызга чоң көпүрө салынды. Бул көпүрө Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан курулуп берилди. Ушул биздин ийгиликтер акыркы 4 жылда ушул айтсам, дагы мындан тышкары дагы ар кандай жетишкендиктер болду. Ынтымак айыл аймагы Ноқат районунан 60 километр алыстыкта жайгашкан. Тактап айтканда, Ош облусунун эң четки айылдарына кирет. Биздин ынтымак айыл өкмөттө 1650 жолук, 9620 калк жашайт, 8 айылдан турат, 4 мектеп, 1 больница, 2 ФАП, 3 балдар бакчасы азыр социалдык жактан элибизге чоң кызматтарды кылып келип атат. Ынтымак айыл өкмөтүнүн 1 жылдык бюджети ушу 4 миллион 100 миң бюджетибиз бар. Бирок биз ушул чакан бюджетти гана карап олтурбай, чет элдик инвестиция, республикалык бюджет жана көптөгөн дагы башка донор мамлекет өлкөлөр менен иш кылып, 2016 жылы биз 56 миллион сомдук инвестиция тарттык ушул кичине айыл өкмөтүгө. 15-16 жылы Кызылкыя ынтымак жолу бүткөрүлдү, асфальт жол. Ушул жерге республикалык бюджеттен 20 миллионго жакын акча сарпталды. Жана жолубуз аябай жогорку сапатта, мына Ноқат жол төйлөө номер 37 ишкана жаса берди. Ушул иштерди аткарылышыга чет элдик инвестициянын жана республикалык бюджеттин ушу ынтымак айыл өкмөтүгө келип сарпталышыга жогорку кеңештин депутаты Зулпукар Төрөбай Закировичтин аябай чоң салымы болуп кетти. Ал ошол жогорку кеңештин төрагасынын орун басары жана депутат катары биздин ушул Ош облусунун эң чекеңги жана Ноқат районунун ушул эң алыскы жерде жашаган ынтымак айыл өкмөтүгө өзүнүн депутаттык салымын кошуу менен биз бул кишиге, Төрөбай Закировичке, ынтымак айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу деген наамды дагы ыйгарганбыз. Ал өзүнүн атыга жараша, затыга жараша бизге аябай чоң ушул инвестицияларды тартып, бизге мына азыр сиздер көрүп кеттиңиздер, 14 миллион сомдук сел өткөрүүчү дамба көпүрө, 20 миллионго жакын мына асфальт жолду ушул биздин 14, 15, 16 жылда ынтымак айыл өкмөтүгө ушул чоң иштерди киргизип берди. Андан тышкары Бешбуркан мектебини мына 48 миллионго бүткөн атат. Арык бою айылындагы көпүрөнүн салынышыны МЧС аркылуу аткарып берди. Жаш балдардын мектепке чейинки тарбиясын жакшыртуу үчүн ынтымак айыл өкмөтүнүн демилгеси, ошондой эле ЮНИСЕФ жана УКАТ уюмдарынын колдоосу менен 2013 жылы Бешбуркан айылына бала бакча ачылган. Бүгүнкү күндө 60 бала тарбияланат. Ошондой эле 2016 жылы ушул эле айылга жекешкер Рустам Маманов тарабынан 4 миллион сомдук спорт комплекси курулуп пайдаланууга берилди. Учурда айыл тургундары, мектеп окуучулары жайы кышы спорттук оюндар менен машыгып, ден соолуктарын чыңоодо.
bilen келечекте дүйнөнүн чемпиондору, Олимпиада чемпиондору жана Кыргызстандын чемпиондору чыкмакчы. Мындан сырткары билим алууга жеткиликтүү шарттар түзүүгө аракеттер көрүлүп жатканын Муктар Абдуллаев баса белгиледи. 2016 жылда ынтымак айыл өкмөтүндө бир крупный негизги иштердин бири ушул Бешкан орто мектеби болду. Республикалык бюджеттен 48 миллион акча каралып, мына азыр көрүп атасыздар, чатыры жабылып, 2017 жылы ошо сентябрга бүтүрүш алдыда турат. Ушул объекттин салынышыга ушул Жогорку Кеңештин депутаты Зулфкар Туробай Закирович өзү лично киришип, ушул жерге ошол акчаны бөлдүртүрүп, ошонун ачылышыга катышып, жана ушундай бир чоң соопчулук иштер кылынып атат. Ынтымак айылында эскилиги жеткен мектептер дагы бар. Атап айтсак, Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө, андан соң өсүп өнүгүшүнө чоң салымын кошкон өмүрү өрнөкүлүү инсандардын бири Төрөбай Кулатовдун наамына ыйгарылган мектеп учурда эскилиги жеткен. Мектеп жетекчилиги ар кандай инвестицияларды тартуу жолу менен оңдоо түздөө иштерин кылып келет. Биздин мектеп 1983 жылы ишке берилип, мына ошондон бери 34 жыл убакыт өтүп, биздин мектепте өтө алгылыктуу ийгиликтер болуп жатат деп айтсам болот. Эми биздин мектебибизде 34 жыл болгондуктан кээ бир жерлерибиз мындай иштен чыгып, эми ошолорду кайрадан оңдоо иштеринде өтө көптөгөн аракеттерди кылып жатабыз. Бүтүп кеткен окуучуларыбыз дагы 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык юбилейлер дагы өтө жакшы жардамдарды берип келишүүдө. Мисалга айтсам, 30 жыл мурда бүтүп кеткен быйылкы юбилейларыбыз мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушул жаңы скамейкаларды орнотуп беришти. Былтыркылар кире бериште эшиктерди орнотуп берди. Андан мурункулар дагы эшиктерди орнотуп ушундай бизге өтө көптөгөн жардамдар беришип атат. Бул айылдын тургундары дагы ысырапкорчулукту токтотуу максатында той аштарда өлүм житимдерди кетүүчү чыгымдарга бөгөт коюшуп, ал каражаттарды кайрымдуулук иштерине жумшоону өнөкөткө айландырып алышкан. Мен дагы бир нерсени кошуп кетмекмин. Ушу биздин элибиз дагы ушундай соопчулук иштерге аябай жакшы барат да. Мына медайымыз Таштемирова Базаргүл деген эжебиз күйөөсүнүн жылдыгын өткөрбөй, ошол чоң көчөнү шагыл салып бүткөрүп берди. Андан тышкары Ысамова Жылдыз деген жеңебиз өзүнүн күйөөсүнүн жылдыгын өткөрбөй, ошол чоң көчөгө шагал салып өзү кайрымдуулук иштерин жасап келип кетти да. Мен муну менен айтмакмын, биздин элибиз дагы мындай ыйман жолуда ысырапкерчиликке жол бербей, ушундай чоң кайрымдуулук иштерди аткарып атканга дагы бир ыраазычылык билдирип кетсек болот да. Бизди мына ыйман, адеп, ахлак жана тарыхчылыгга биз ынтымак айыл өкмөтүндө ынтымак Бешурхан жолуну бүткөрүп берейли деген оюбуз турат. Мына Бешурхан айылындагы чоң көпүрөлүн да бүткөрүп берсек деген оюбуз турат. Андан тышкары мына мектебибиз 2017 жылы пайдаланууга берилмекчи жана Бешурхан айылында чоң 2 этаж мечиттин дагы курулушу бүткөнү турат. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык ыйман, адеп жана маданият жылына карата ынтымак айыл өкмөт жетекчилиги айыл турмушундагы көйгөйлүү маселелерди бүтүрүүнү максат кылууда. Айыл өкмөтүнүн аймагында жаштарды колдоо үчүн спорт комплексти баштаганбыз. Азыр фундаментин куруп бүткөнбүз, бирок ошону тургузуш керек. Ошол кемчиликтерибиз болуп атат. Ошол кемчиликтерди ушул биз жогору жактарга кайрылып, ошол депутаттарыбыз, акимдерибизден суранып, кемчиликти жойгонго аракет кылып атабыз. Буйруса ошо 2017 жылга ошол жаштардын спорт комплексине куруу бергенге аракеттенип атабыз. Дагы ошол таза суу боюнча бизде айылыбызда кемчиликтер болуп атат, бирок таза сууду дагы проон уюм менен 2017 жылга биз киргенбиз. Таза сууду калыбына келтиргенге аракет кылып жатабыз. Камсыз кылабыз буйруса. Андан кийин биздин айыл өкмөт эң негизгиси айыл чарба багытында болгондугу байланыштуу. Бизде айыл чарба багытында суу менен өтө бизде убагында кыйналып калабыз. Ошол боюнча биз акыркы азыркы типтеги бардык бул Кыргызстанда эле эмес, мен ойлойм бул дүйнө жүзүндө ушундай болуп атат.
тамчылатуу сугаруу боюнча программа менен проекттерди тартып ошолор менен иштегени жатабыз. Ошол кемчилигибиз бар. Буну дагы буюрса жоёбуз деген ойдобуз.